Ömür boyu иштесе ала албайт мондай машиналардычы. Ошол жабырлануучулардын арасынан инфаркт, инсульт болуп өлгөндөр бар экен. Кызыктын баары эми башталат. Болду, жетет. 30 жыл эстиңер. Бүт мыйзамсыз иштерге жол бердиңер. Эми биз алдатпайбыз. Элдик көзөмөл карап турат силердин ар бир кыймыл аракетиңерди. Соттор, көзүңөрдү ачкыла, биз силерге да барабыз. Убал сооптон коркула. Кыргыз элин темелеп тепсегенди токтоткула. Канча кыргызстандыктар сыртта темселеп жүрөт байкуштар. Оокаты жүрбөй, айла жоктон сыяктан бала чакасын, үй бүлөсүн таштап коюп сыртта жүрүшөт. Ушулар бизде ушу мыйзамдуулук болсо, адилеттик болсо, эмне ким кетет ушундай жаркыраган мамлекеттен? Мынакей. Жылып койчу, бул жерде бүт бар ушундай да баары канат жайып алган, колтугуна кокот тикене өсүп калган. Булар уже элди басып алган. Карашпайт мына. Ачыгын айтып кула, мындан кийин закон карапайм, эл мени чогуш кетип, бу жердегилерди да бүт бир жакшынакай болуп эрсилерме иштегиле. Бүт басып алган. Мына мой кандай эмне болуп атат? киргизбейт, чыгарбайт. Буякта мыйзамсыз отургандар толтура мына буякта ызылдап, акыйкат чындык үчүн күрөшүп жүргөндөр ушул жерде ызылдап жүрүшөт да мынакей. Мынакей. Ушул жерде жөн эле чырылдап убактысын колот, эмнеге жүрөт мына могу адамдарчы? Жергечи. Кана ким менен жооптошобуз? Кана. Yok kana, yürü bile bas bire. Bas. Ошол жабырлануучулардын арасынан инфаркт, инсульт болуп өлгөндөр бар экен, бир туугандар. Жаткандары да бар. Я, түрмөдө жаткандары бар экен. Ушул жанагы Төшөктө жаткандар. Керим Турапов инсульт болуптур 2 жолу. Туурабы ушул, чынбы? Мына уккула кыргызстандыктар. Кызыктын баары эми башталат да. Эми биз мыйзамдуулукту элдик көзөмөл талап кылабыз мындан арычы. Болду, жетет. 30 жыл эстиңер. Бүт мыйзамсыз иштерге жол бердиңер. Прокуратуранын кызматкерлери. Силер жакшылап көзүңөрдү ачкыла. Бүттү, андай адилетсиз, мыйзамсыз жашоо бүттү. Садыр Нуркожоевичтин эң сөзү бар. Мыйзам жана тартип деген. Мыйзам жана тартип болот бардык жерде. Бүттү, жок. Кыргызстанда башка понятие жок. Мыйзам жана тартип. Ким мыйзам бузду? Мен карабайм деди. Бир тууганыма да карабайм, агама да карабайм, досума да карабайм. Кимдеги мыйзам бузса, ал мыйзам чегинде жооп берет деди. Ушундай заман болот. Соттор угуп алгыла, биз сотторго да барабыз силерге. Шашпагыла. Мээлеп турабыз 1-2 сотту. Жөн эле маска кийип алып жаткызбайбыз биз азыр эч кимди. Оякта кыргыз эли темселеп, туш тарапта темселеп жүрүшөт байкуштар. Анын убалы кимге я? Анын убалы кимге? Канча мигранттын балдары темселеп жүрөт сыртта. Канча бала, канча кыргызстандыктар сыртта темселеп жүрөт байкуштар. Оокаты жүрбөй, айла жоктон сыяктан бала чакасын, үй бүлөсүн таштап коюп сыртта жүрүшөт. Ушулар бизде ушу мыйзамдуулук болсо, адилеттик болсо, эмне ким кетет ушундай жаркыраган мамлекеттен? Ушулар бүт куураткан, кыргыз элинин ырыскысын уурдаган, ошого жол берген. Мына кент прокуратура. Көрүп алгыла кыргыз элин. Отурушат кабинеттеринде, кофе ичип коюшуп. Убал сооптон коркуш керек да кичине, убал сооптон коркула. Соттор, көзүңөрдү ачкыла, биз силерге да барабыз. Убал сооптон коркула. Кыргыз элин темелеп тепсегенди токтоткула. Болду, заман өзгөрдү. Башкача жашоо болот мындан кийин. Башкача жашоо болот. Эсиңерге түйүп алгыла. Жүрөгүңөрдүн бир бурчуна жакшылап түйүп койгула. Кечирип койгула. Биз канча жолу апрель 2010-жылы мүдөбүзгө жетпей калдык эле. Эми биз алдатпайбыз. Элдик көзөмөл карап турат силердин ар бир кыймыл аракетиңерди. Эмне үчүн ак үйдө эле эшиктин баары ачык болбойт? Могу жер жөн эле жана границадан өткөндө текшерилесиң могу жерденчи? А эмне үчүн биздин жанагы адамдардын байкуш карапайым чор томандардын укуктары бузулуп атат? Ошолордун эмеси эмне үчүн акылсы ошончолук жанталашып аракет кылып бутуңар үзүлгүчө чуркабайсыңар? Урматтуу прокурорлор, соттор, Кудайдан коркула, Кудайдан коркула. Акыретке барганда жемкорлор өмүр бою таш жейсиңер, таш чайнайсыңар. Жааңар талкананып, таш жейсиңер, коркпойсуңар Кудайдан.
Ahiretke şenbeysinlermi? Bravo dostum. Şenbey, korkmayın. Siz oşaqın ökülüsü, prokuraturanın ökülüsü. Mınday, menin bir sorumu cevap alıp ketmeyince getmeyim o yerden. Prokuratura, bol okuyalardan beri kança so'm girgizdi büdjetke. Oşol jönde kimlerge teşeli? Kimler cevap beresingler oşol masele boyunca? Jakın geliniz. Tiştebeyiz biz kişilerdi. Jakın geliniz. Onda açıp koyboşlar benim, onda koroğu girelim. Biz el düşmanı espiz da, turabı? El düşmanı espiz da. Onda girgizmeysinler mi? Bolu girse. Ve buna koroğuna turguzpaşım o yerden, bunda jurnalistler var. Bakır var mı? He. Bakır var, jön söylüyor musun? He, buna jön söyleyin, he, hurmatlı. Atı jönüңüzді ayıp tanıştırbaysız birinci özüңüzді. Benim başka prokurorun birinci orundası. He. Familiyam Nabiyev. Nabiyev. Aytınız ne meselemiz var? Masele mınday. Birinci moyakta Jön söylüyor musun? Nabiyev Mırza uqturunuz. Birinci moyakta Bakır var, jön söylüyor musun? menin bolgon ele үнüm oşol. Meni bakır var. Je bakır degenge sizin akınız çok. Je oşonda statusunuz var Bakır bu. var, jön söylüyor musun? Jo, nege antip seme keket atasız? Hiç kim ketken yok siz. Jo, siz ne meni Ben basıp sizge atasız? normal söylüyor. Bas, men kavlaganda söyleyeyim. Karasam akırı söyleyeyim. Karasam katı söyleyeyim. Ne davet et Бас atasız? көңмен да парчы бүт. Анын чыгып кетер. Сен бір туғаным, мына нормальный сөйлесең, мақұл ба? Sizde normal. Нормальный сөйле, шығасың ушундай болсо, Бакаев айкенин үні ушундай. Сүйлөгөн ушундай. Нормальный сөйле. Akırı söyle de. Demirtip söyle ortanda. Demirtip korkutup. Jo, birinci sunuş bunday. Moyakta açıp moyakka girgizip koygular koroğu. Kaçada mısın? Bu büt kırat mı jurnalistler? Siyomkagılar. Эмнеге журналисттерди бир суроо, эмнеге журналисттерди киргизбей атасыздар, байке? Yok girmeyle mojada ugal olsa atçottu. Ondan çok bu var. Ya göp sorular göp. Geri git siz özünüz. Jo meni öz. Moğol jurnalistlerden de girsin. Yok ondan ne talağımızlar var, aytınızlar. Ya talap толтуруп айкет, тебелеп, тепсеген үчүн келип атат ошол жака. Biz moyakka girgenge akыбыз жок. Biz көп жылдап Ya. күткөнбүз да. Jo moyakka ben sizden suranıp atam. Hurmatlı prokuror mojerge girgizip koyunuz. Ben sizge cevap veriyorum. Talağımızda aytınız. Birinci tala uşul. O koroğu girgizdiler. İkinci talağımızda aytınız. Ekinci talap Koron içine girgenden aytılат. Стол болушуңар Эме боюнча тетиги канча акча Bunun киргиздиңер? бардыгынчы. Эмеге канча акча Эмне киргиздиңер? силерде приемный круглый стол деген жок. Бул жакта көп кишинин маселеси каралып атпайбы? Siz kimsiz? Давай. Мен дагы Биякта Пегас Алатонда мына жабырткагандар турат бияктачы 20-30 киши. Ошолорду кабыл алыңыздар. Эмне каралбай атат Пегас ошол. Алатонду биз мурунку жумада да кабыл алганбыз. Анан андан сырткары кабыл алып түшүндүрмө бергенбиз. Жок, жыйынтык жок. Жыйынтык жок да. Полицияда тергелип атат. Кичине сөзгө комак берсеңиз. Жыйынтык жок. Тергелип атат. Азыр Фин полицияны да чакырдык. Азыр бияка жетекчилиги келе атат. Жана муяктан 5-6 киши. 7 жылдан бeri tergelip бүтпөйткенде iş. Буга кандай жооп бересиздер? Бул 7 айдан бери эмес, 7 жылдан бери эмес. Биз жакында эле чогултуп, бул генеральный прокуратуранын инициативасына чогултуп, Фин полицияга центральда Качан кеттилер Fin полиция? Декабрдын 29-унда берилди. А буга чейин эмне үчүн иш тергелип мына сотко ашкан Буга жок? чейин Ички иштер министрлигинин роудулары тарабынан тергелип келген. А эмне үчүн көзөмөл кылган жоксуңар? Эмне Көзөмөл үчүн? жүргүзүп биз тергөөчүлөр 7 жыл көзөмөл жүргүздүңөрбү? ал жерде көп иштер бар, ошолордун баарын бириктирип Ошого 7 жыл кеттиби? Журналисттер иликтеп Жок, 7 жыл кеттиби? Ошого жооп берсеңер. кеткен иштер да бар. жабыркагандар көп аябайчы. А эмнеге силерге дагы эмне факт керек? Мисалы, мен процесске Жок, эмне тоскоол болуп атат? Ошол ишти Иш аягына боюнча айтып атат. чыгышына эмне тоскоол болуп атат? Тегер сабатта боюнча мына тергөө жүрүп атат. Көзөмөл жүргүзүлүп атат. Жакын арада чечим кабыл алынат ал боюнча. Силер кылбаганды журналисттер кылып атат. Факты туруп атат. Кандай факты керек? Эски бийликте фактыды отура бересиңер уже. Сокеден калган оорубуз керек бул. Мага факты керек деп. Факты деген аз кабинеттерин ачып текшерип көрчү. Суроосо кайра минтесин. Сиз кимсиз? Мен Кыргызстандын жаранымын, патриотумун. Жазуу түрүндө кайрылыңыз. Биз сизге жооп беребиз. Мындай жооп бербейсиз. Жок, мындай жооп бербейсиз. Бул суроого жооп бербейбиз. Неге? Биз азыр нормально. Бул эме? Кайсы маселе боюнча давай. Жок, бул секретпи? Я. Анне үчүн жооп бербейт. Кайрылыңыз жооп. Мына журналисттер кызыктырып атат журналисттергечи. Силер мыйзам боюнча милдеттүүсүңөр да маалымат бергенге.
Mına jurnalistlerge kızık bolup atat. Jurnalistlerden de suroo bolуп атат. Ошол адамдар келсин. Gel. Pikasus boyunca gel. Pikasus boyunca cevap versin. 7 yıldan beri ne için bütpey atat degen suroogule cevap algan jok. Mınake gel. Mına Pikasus boyunca Yok girgizmeysin öyle. Ne şunday turguz bolsunlar. Onday koru. Bu moyakka girgizmey jok degen da. İyi olmayın. Açıkla, hop böyle açıkla. Girek mi? Nerede? Gir açma. 5-6 kişi girip atma. 5-6 kişi yetti. Ha gir Pegas. Alo. Aleykümselam. Siz de Boşu oytam anam. Pegas. Pegasus girgile bar. Maselenger çeşip çıktılar. Ya anan canağı Mırza. Bir sürü kalıp kaldı. Kança akça girgisine bütçetke. Oşol boyunca cevap ver koymuş. Men toğatmayım ben cevap vermeyim de. Dın kıybayım ağa. Şu dın kıyganını görmüyorsunuz. Dın kıyıp Pikasus degen serialдын ulandısı mına. Bular girip çıkıştı hazırçı prokuraturaga. Aytыңызчы эмне дешти? Кирип чыктык, первый заместитель прокурора кирдик. Баарыбыз укту. Баарыбызды сурап чыкты. Жанакы начальник, тиешелүү органдардын баарынан жообун сурады. Ошо убада берди, ушул январдын аягына чейин ишти жыйынтыктап мыйзамдын чегинде результатты чыгарып, уже эмки жумада, эмки пятница күнү уже тиги начальник эмелерден баарынан отчет ала баштайт. Камалат тургандар камалат бекен? Камалат тургандарды мен камай берди. Ким камалган тапты ошондо? Назарбекова Альбина, анан Орхан Апташ. Ошолор камалат деп бе убада берди. Өзү да баарыбыз тукту, баарыбыздан угуп туруп, Буга өзү чейин результатка келди. Чистый мошенница экен, эмнеге мынча создуңар? Эмне ушунчалык жакта коррупция? Эми көз ачылып тура 7 жылдан бери мына. 7 жылдан бери булар көзүн жумуп алып жүрүшкөндө монтипчи. Эми көзүңөрдү ачабыз силер. Прокурорлор, соттор, көзүңөрдү ачкыла. Элдик кыймыл, элдик көзөмөл. Бүттү силердин дооруңар. Азыр мына моолардын маселеси. 7 жылдан бери сүйрөп келишкен булар. 7 жылдан бери бүт кыргыз элин ырыскысын уурдап тоногон прокуратура, жогорку сот, соттор жөн бир жериңерди кысып туруп ишиңерди кылгыла. Вообще мыйзам дегенди уруп ойнобой калгансыңар, силер тоготпой калгансыңар. Могул окуя боюнча инсульт, инфаркт болуп өлгөн кишилер бар, турабы? Азыр өткөн zaman өттү. Уурулардын заманы кетти. Жаңы zaman келди. Коркпостон, үйдө жатпастан, эгер ушундай көйгөйлүү маселеңер болсо, бирөөлөрдөн алданган болсоңор, бирөөлөр алдап кеткен болсо, коркпастан кайрылуу жасагыла. Мына элдик көзөмөл иштеп атат азыр. Мына Бакай баш болгон. Мына жигиттердин бардыгы элдик көзөмөлдөгү жигиттер. Ар бириңиздер келсеңиздер кабыл алат. Арыз муңуңуздарды ушулерден угат. Мурда жеткизе албай жүргөн жерлерге эми жеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ошону айтып коеюн. Сизге. Рахмат ага. Ne oldu? Girdik, Nazarбекова Альбина bir jumanın içinde kamalsın dedi. Baары деген алдамчылык беренесине менген деп, прокурордун замы бизди укту. Прокурордун замынын фамилиясы неме? Набиев деген прокурор. Bir jumanın içinde mi? Bir jumanın içinde. Sırası ile kamavayt beken. Sırası kamavayt. Bunda basakalçılığınır go barılı şakılı. Kokodan alıp. Amunu ne bir juma getevi? Bir jumanın içinde kamalsın dedi. Anam biz de bir juma bergile dedi. Bir juma berelim eyle dep tutuyoruz dedi. Свердловскийге жибердик. Mına Kırgızstanlıklar sot prokuraturadan jabırkaganlar öte köp. Kırgızstandaçı. Bulardın bespredelinden elder köp zapkı jegen. Emi gözüңөрдү açkıla, urmattуу sottor, prokurorlor, içip jеп alganыңарды бүт эле киргизе бергиле. Бюджет кеч, кутулуп кетебиз деп ойлобогула. Zaman özgördü, gördüңөрбү? Кудай Таалам бизге кандай падышаны берди. Адилеттүү, уймандуу падыша келди.
Bu Sadır Nurkojoyevичтің жарығы барына тиет. Барына тиет. Жөнөкөй өттүк тигип отурган кишиден баштап тетекке чейин барына тиет. Урматтуу мекендештер, биргели. Бул душманга баарыбыз каршы чогуу чыгалы. Бул Кыргызстандын эң биринчи душманы ким? Коррупционерлер. Биз коррупционерлерге согуш жарыяладык. Турабы достор? Тура.